Бир этаж болуп салына турган үйгө подушка, фундамент, колонна жана зал боло турган комнатага монолит куюп кеткенбиз. Азыр силерге кыска айтып түшүндүрөм. Ассалому алейкум туугандар. Киргенде бул жер холл. Оң жакта бир комнат, бул жакта бир комнат, туурада зал, душ, туалет, бул жакта дагы бир комнат. Так, 2 жылдан бери бүтүрүшкө квадратка үй салып жүрөбүз. Бир этаж үй болсо, квадраты бүтүшү 15 000 сомдон болот. Мисалы 100 квадрат үй салсаңыз, 10 1,5 миллион болот. Бул корпусу бүтөт. Азыр көрүп атасыздар, материал кымбаттап кетти. Цемент, таш, шагыл. Мына 2 ай болду. Бул үйдүн ээси биринчи байланышка чыгып туруп, сен аны тактап туруп 2000 сомго турган МНК. Биз келип көрүп, балашып, мынча сом акча болот экен деп, анан бабаш алып кеткенбиз. Бабаш алып кеткенден кийин 25 күн бир айда ишиңизди баштайбыз. Биз азыр Ошто, Кен сайдабыз. Кыргыз текстилде. Биринчи келип подушка, фундаментти куйдук, анан сразу колонналарды куйдук, себептен кургап турсун депчи. Анан подвалды бүтүрдүк. Зал боло турган комнатаны анын үстүнөн, анан кийин монолит куйдук. Так, монолит фундамент менен тегиз болду. Көрүп атасыздар, эко тегиз. 10 см фундаменттен пасыраак кылып туруп, засыпка кылып беребиз трамбовкасы менен. Кийин стяжка куйганда ушу монолит менен тегиз кылып куят. Тиги жерден тешик калтырганбыз душтан. Засыпкасы менен дагы бир нерсе айтарым дегеним, эмеле колонналар тегиз чыгыш керек. Мисалы, мына кылып. Азыр көрүңүзчү, кургап дагы калды. Биз корейский палка менен куябыз. Быдыр-сыдыр болуп, ташы көрүнүп, толбой калган жерлери жок. Фундамент менен дагы тегиз болуп чыгыш керек. Кырынан кырыначы. Туугандар, биринчи зона кылып туруп, сен аны тактап туруп, мана шаар иштегенине 1000 сом которосуз, ал жерге 2000 сом барып көрүп балашып, бабаш алгандан кийин 25 күн бир айда ишиңизди баштайбыз. Минимум 20 күндө ишиңизди баштайбыз. Тиги жагы подушка нөлгө келтирдик. Жерден 1 метр фундамент куюлду ошондочу. Подушка бул жагы мына 85 см болуп кетти, себептен жер уклон. Бул жерден бул жерге чейин 85 см болду. Подушка өзү элечи. Анын үстүнөн кийин 1 метр фундамент болду. Туугандар, каналга подписаться болуңуз, лайк басабыз, суроолор болсо беребиз.